Eski үйдү жаңыладыңарбы? Ооба, эски үйдү жаңылап, бул өзүбүзгө караштуу эле Чоң атабыздын үйү. 80-жылы курулган үй экен да. 80-жылы усталардын айырмасы бар деп азыркылар менен 80-жылдагы. Наглаз эле ташты жипке байлап алып эле карап куруп койгонбуз бул үйдү деп. Ошондуктан кыйшык болгондуктан рейка токудук. Анан рейка токуп катырайлы десек, катырган кулактары ийилип калат го. Зымдар кайрылып кетет экен. Мынандай болуп кайрылып калат да. Рейканы алысыраак токуп туруп USB катырыпсың да. USB катырдык, чтобы анан заодно утепление да болуп калсын дедик да, USB-нычы. Плотно болгондо 0.9-ду катырдык. 0.9-лук. Канча сом экен беришти? 720 алдык. 3 квадратта. 3 квадрат. 35 миңдик эле USB рейкасы кетти да, расход аз эле болду. Заодно утепление болсун деп, асты менен үстү где-то 10-15 сантиметрде разница болгон жерлери болду да. Мына откосторду эмне кыласың? Откосторду азыр без расход иштеш үчүн мого окшогон кескен эмелерибиз бар. Азыр хозяин менен келиштик. Типа мындай кылып коюп, кесип, нерге рейка катырып, культурно кылып, что без отход иштеп берели деп атабыз. Өзүнөн чыгарайлы деп атабыз. Чыгымсыз кылып. Наличниктерди каптап. Наличниктерди каптап, чтобы азыр көрөбүз да, бүткөндө кандай чыгат. Биринчи эксперимент. Кандай болот экен? Туугандар, бул жигит биздин Кыргыз фасадтын панелдерин постоянно каптап жүргөн устасы болот. Буйрутма берсеңиздер, Кыргызстандын любой эле жагына барып каптап берет. Азыр биз ноокаттабыз. Буга чейин кайсы жерлерге бардыңар? Токмокко чейин бардык да. Асын келишип калсак по всему Кыргызстану, короче, мындай жасап беребиз да. Бир жылдын ичинде канча? Бир 10дон ашык үй каттадыңар? 20га жакындап 20 жакын каптап койдуң ба? Жакындап. Уста керек болсо ушул уланды буйрутма берсеңиздер болот. Биз панелди сатабыз, Кыргыз фасадтын панелдерин. Бул уста акысын уланга отдельный төлөйсүңөр. Ушундай эле улан деген, кара суулуктагы улан деген устабыз бар. Ошол баланы дагы бош болсо, кимиси бош болсо, ошону сиздерге сунуштайбыз. Бул улан айтып атат, азыр Россиядан дагы балдар келип атат деп атат. Баасын эле келишсек, бар жокко барып эле кылабыз. Азыр Россиядан дагы 1-2 бала келди азыр, профессионал уста балдар. Ошолорду дагы үйрөтүп, ушундай ишке эме кылайлы деп атабыз, өзүбүздүн жерде эле иштесин деп. Фундамент өтө кыйшык болгон экен да. Плиточный клей менен эле мындай аз эле без расход эле карматып, кошумча чопиктер менен катырып, хозяин менен келиштик, үстүнө бетон куя турган болду. Бетон? Бетондон, чтобы расходу бир аз экономить этиш. Кафелин клей дагы кичине кымбатыраак болуп калат. Өтө калың болгондуктан уринг алганыбызда разница чыгып калды. Ал жагы 3 см болсо, бул жагы 7 см. Ошону цемент менен турлаганга туура келди да. Кудай кааласа бүткөндөн кийин дагы тартып көрсөтөбүз го. Ооба, бүткөндөн кийин. Бетон менден дагы чоң экен да. 80-жылы деп атат эми. Бул үйдүн өдөсүн дагы полный крышаласын алмаштырып жаңылаган экен да. Ооба, былтыркы жылы кылганмын деп айтты, обновление кылып. Терезелерин алмаштырды быйылкы жылы жакында эле. Разный болгон экен да, бир жери кирип, бир жери чыгып, фундамент мындай кылып турлап чыктык. Бетон менен тегиздейбиз да, чтобы красивый чыгыш үчүн. Мына USB-га каптаганыбыз үчүн аябай тегиз чыгат а. Ооба, USB-га эми желательно кана эми тегиз стена болсо андан жакшы. Мынандай пышкан кирпичтин сыртынан дагы каптап атасың да азыр. Ооба, пышкан кирпичтин сыртынан клиенттин пожеланиясына карап, кааласа утепление коюп берип атабыз, пеноплекс, базальт десе базальт коюп берип атабыз, анан жок өзүнү десе өзүнү деле уруп берип атабыз. Эң жакшысы кайсы деп ойлойсуз а? Желательно базальт койгон жакшы. Баасы бир аз кымбат болгондуктан элдер коюша албайт да көпчүлүк. Ушул кирпичтин сыртынан мына көрсөтүп коелу. Мына азыр мына кирпич тегиз уланганы менен мына кирпичтин нери 1 мм кирип кеткен, 2 мм чыккан болот да. Базальтты койсоң тегиздеп коет ошо да. Тегиздеп коет, потому что базальттын плотносту 100, анан 120-лыктар бар да. Каттуу болот. Именно российскийди алган болсо 95 эле экен, алчы российский. Ошол Кыргызстанда чыккандын 120-сына барабар экен да. Баасы болгону бир 50 сом, 20 сом кымбат экен квадратына. Российский базар экен да. Российский лучше экен да. Бүт балаларды да салыштырып көрдүк да биз. Кайсы лучше, анан анча-мынча чалган клиентке бирдекени совет эткенге дагы полностью изучать этип атабыз да. Ответ эте ала турган болуп. Түшүнбөй калышы мүмкүн да. Ушул жерлерин панелди каптап бүткөндөн кийин мына бириккен жерлерин замазка кылып чыгып туруп, анан краскаланат да. Анан көпчүлүгү туура эмес кылат экен да, клейдичи. Кантип кылам, не кылам деп кече 1-2 жерге барып краскасын чачып бердик. Үйүнө суранган үчүн. Хозяин өзү каптаптыр. Биз барып краскасын чачып бердик да. Көпчүлүктердин замазкаларını туура эмес жасайт экен да. Өзүм кылам дегендерчи. Мына замазкалардын көбүнчөсү мына бетине чыгарып алат да. Кийин ошол краскалагандан кийин кичине ош сайтканда кичине шалтагыраак болуп калат да. Ошол вообще некрасивый кылат экен да, краскадан кийинчи. Он замазкага гана сразу купчатый машалка. Машинаны жуйтуп, ошол менен сразу арчып кетпесе. Арчып кетиш керек. Клей катыгандан кийин наждактасаң чыкпайт. Өтө катуу клей экен. Мен мына эксперимент кылып көрдүм да Жанжигит ака. Ушундай катырдым, клейлерин клейлеп, шовторуну замаз деп. Саморезерин специально чыгарып койдум сыртта. Алып салдым. Уруп да көрдүм, терип да көрдүм. Түшүп калбады да, клей дагы кошумча дополнительный кармайт экен. Клей өтө сапаттуу. Панелдер мынау бир штук. Мынау бир штук. Ушинтип отдельный болгону менен ушуларды полный замазка кылгандан кийин ушул жерде 200 штук панель болгон болсо ошонун баардыгын бир штук панель кылып коет. Бири-бирине ушундай связь кылып, клей ушунча кармайт экен. Потому что клей куйган миллиметр зазорго кирип ошону кармап калат экен да. Бул жөнүндө дагы кичине түшүндүрмө берип коелу. Левый, правый болот да. Правый эки жагы овальный болот. Левый бир жагы овальный, бир жагы тегиз болот. Левыйды биринчи каптайсыңар да. Мындай болот да улан. Левыйды биринчи каптап туруп, анан правыйды коесуңар. Бул жагы дагы овальный болуп калат да. Бул жагы дагы овальный, бул жагы дагы овальный болуп калат. Ушундай кылып каптап кете берет. Негизи мына жерде инструкциясы боюнча
сыныктар менен толтуруп алыш керек, ооба. толтуруп алган жакшы болот. Тегиз болсо жакшылап. Толтуруп алсаңыздар деле болот, бирок инструкциясы боюнча мына жерлерге пеноклей менен бизде саморез менен жабыштырып алып кое койсоңуздар болот. Терезе тегерегине капталчу наличниктер боюнча айтып коелу. Мына ашча болуп турбайбы азырчы? Ашчасын жүзөдөн кыркат, Ооба, кыркылат. кыркып туруп, көрсөтөйүн аны. Аны бекитилет. Азыр ички Ушунун үстүнө эле бирөөдүн коюп кете берет да, улап-улапчы. клиенттердин кээ биркилердин терезелери позволять этсе, моундай кылып да коюп берип атабыз. Өтө классно чыгат экен. Үч жеринде оюк жери бар, ушул жеринде саморез менен уруп кете берет. Бул жерде азыр ОСБ болуп калды. Негизи көбүнчөсү дубалдын өзүнө каптап атасың да. Дуал. Базальт болсо же жылуулук кылсаңыз, пеноплекс каптасаңыз, пеноплекстин сыртынан эле, базальттын сыртынан. Ушундай каптасаңыз, мына саморез турганда пеноплекс базальттан саморездин узуну менен бекитет, базальттан өтүп саморез стенага кирип кетет да.